Бүгүн жогорку кеңеш жаңы бекитилип жаткан министрлер кабинетинин жаңы курамы менен таанышты. Алгач өкмөт башчысы катары баяндаманы Акылбек Жапаров жасады. Ал өкмөттүн жаңы курамы алдыда жасай турган иштери көп экенин белгиледи. Мисалга, кумтөргө окшогон ири маселелер менен алектенип, экономиканы өстүрүүнү алдыга койгонун билдирди. Мындан ары карай өнүктүрө турган биз 4 факторго катуу көңүл бурабыз. Биринчи бул капиталга болгон жеткиликтүүлүк, экинчи технологияларга болгон жеткиликтүүлүк, үчүнчү жер ресурстарынын эффективдүү пайдалануу, төртүнчү башкысы адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Мына ушундай дем менен ишенимдүү сүйлөгөн Акылбек Жапаровго депутаттар тарабынан суроолор узатылды. 2 күн мурун эле президент Садыр Жапаров кийинки жылдын бюджетин көтөрүү боюнча убада берген. Тагыраагы быйыл 280 миллиард сом менен жабылса, кийинки жылы 400 миллиард сом болот дейт. Буга бүгүн айрым эл өкүлдөр ишенбегендей түр калтырып, суроолорун узатышты. Акылбек Үсөнбекович, мына быйылкы жылга бизге бюджеттин долбоору 203 миллиард болуп келди да, бирок сиз 400 миллиард кылам деп атасыз. Bir жылда экеси. Бул кандай жол менен кыласыз? Реалдуу турмушка ашап турган нерсеби бул? Таможнядагы көмүскө болуп аткан иш аракеттин баары бүт ачыкка чыгат. Президенттин буга эрки жетет. Кумтөр боюнча жеткенден кийин кантип таможняга жетпей калсын. Ошондой карт буларышты бизге берди. Жалпы жонунан быйыл жылдын аягына чейин 280 миллиард сом менен бүтүрөбүз. Эмдиги жылы буюрса 400 миллиардтын деңгээлинде бюджетти аткарабыз деп турабыз. Ошондой эле айрым депутаттар министрлер кабинетинин жаңы курамына анчалык ичи чыкпай жаткандарын айтышты. Мисалга, билим берүү министрин сөз кылып, жада калса анын билимин да текшерүүгө жетишти. Президент Садыр Нуркожоевич инаугурациясында айтты эле, билим берүү тармагына ваучер системасын киргизебиз деп. Бирок мен билим берүү министринин бир дагы кадамын көргөн жокмун да. 1 жылга жакындап атат айтканда. Билим берүү министри жооп берсинчи, ваучер системасын түшүнөсүзбү? Ал не деген качан киргизесиз? Мен жооп берем. Жок, өз жооп берсин, саясат бияк жүрүп да. Ваучерди мен деген азыр сизден угуп атам. Президенттин айтканын укпадыңызбы сиз? Инаугурациясын Азыр мен айта албайм. Анда түшүнүңүз жок экен анда. Ушундай команда менен каяка барасыз Акылбек Үсөнбекович? Абдывахап Мамадович. Жакшы жакка барам. Ваучер эмне экенин түшүнөм, билем. Жок, министр түшүнбөй атпайбы? Президент айтып атса, президент саясатын жүргүзө албайбы анда бул министр? Түшүнбөсө түшүндүрөбүз. Же болбосо түшүнгөн кишини алып келебиз. Ал эми айрым эл өкүлдөр өкмөттүн курамын көрүп, сүйүнүп жаткандарында жашырышкан жок. Ал Тургай игилик каалап, мактап да жиберди. Команда күчтүү экенин айтып, ишеним артышты. Жалаң тажрыйбалуулар кетип жатканын белгилешти. Мен ушул залда бир 5-6 өкмөттү шайлап атабыз канча убакыттан бери. Мен ойлойм, азыркы состав профессионалдуу состав келди. Тигинин адамы, бунун адамы эмес. Кыргызстандын командасы келди. Көтөрө турган команда келди. Мен эмнеге ушуну айтып атам? Мына Акылбек Үсөнбекович туура Азбек Кожочевду алып келгениңиз жаныңызга. Мына мен экономический блокто айтайын. Ушундай Алыевди, ушундай тажрыйбасы бар, көп жылдан бери эмгеги сиңген балдар келгенине сыймыктаныш керек. Мен ойлойм, бул келечекте жакшы пазыл президентке да ыраазычылык. Депутат Карамат Орозо болсо министрлердин баары барып Баткенге жашаса болмок деген кызыктуу пикирин ортого салды. Мунун да жөндүү себеби бар экен. Анткени Баткенде жашоо оор, ошол жактын көйгөйүн жон териси менен сезсин деген кыяс калтырды. Бирок ошондой көйгөйлүү жерди көйгөйүн чечүү үчүн ошол жердин өзүнүн жергиликтүү кадрлары керек. Бирок сиздин кабинет министрлеринин составында бир да Баткенден өкүл жок. Буга кандай жооп бересиз? Эмне үчүн баткендиктерди эсепке алган жоксуз? Биз капабыз. Мурун Такай ошону менен иштеп келген Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев вице-премьер деген должностьты алып иштеп атат. Укук коргоо органдарынын баары менен чогуу биздин коопсуздугубузду жана чек арабыздын бүтүндүгүн толугу менен мойнуна алды да. Ошондой эле жогорку кеңеште кылмыштуу топтор жөнүндө да кеп козголду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуулукту жойгонун айтып, үн көтөргүс болгон дейт. Ал Тургай мамлекетти тоноп жаткан фарм мафиянын бетин ачтык. Кыскасы, коррупция менен күрөш катуу жүрүп жатканын билдирди. Мурдагы министр мына жанагы Космосбек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министерство здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафия. Демек, биз аны түшүрүшүбүз керек. Элге доступный лекарствону, дары-дармекти жеткизип беришибиз керек. Ушул биздин негизги милдетибиз. Мен ойлойм, октябрь айы ичи
Кыргызстандагы баалардын, фарм баалардын, то есть дары-дармектердин баасы резко түшөт Кудай кааласа. Бул учурда депутат Дастан Бекешев Ташиевке карата курч мүнөздөгү суроону берди. Сөз Матраимовдор темасы жөнүндө кетти. Ыңгайсыз суроого Ташиев мындайча жооп кайтарды. Ортодо кайым айтышуу орун алды. А некоторые члены кабинета министров ходят на тех, которых пастуризируют, и с ними же сидят за одним столом. Многие молодые граждане хотят уехать из страны. Они разочаровываются, видя это все. Как быть, когда вот такой пример? Просто хотелось бы, чтобы вы сами пример такой подавали. А мы их всех посадили, еще посадим. Кто будет заниматься коррупцией, несмотря на то, что там со мной пойдет в той, не той, Куран-Алкуту, всех мы накажем. В том числе вас тоже. Если вы нарушите закон, вас тоже будем наказывать, несмотря на то, что вы рядом со мной возле сидите. Поэтому я вас еще раз говорю. У кыргызов, кто ходит той или Куран-Алкуту, это принято. Поэтому, уважаемый Дастан Далайбекович, ни разу от вас я полезной критики не слышал. Все время критикуете то, что ненужное. Так вы лучше скажите, как исправить страну. Ана жөнөлө отуруп алып туруп эле бул жерде сүйлөп коюп эле, бирөөнү жамандап, каралап, бирөөгө жаман сөз айтып койсом эле жакшы көрүнүп, вот таким образом коомду бузуп атасыңар. Айтсак, кече президент Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка Акылбек Жапаровду дайындаган. Эгер кийинки жылга коюлган пландар аткарылбаса, анда чара көрө тургандыгын айткан. Жада калса Жапаровдун ар бир кадамын жеке көзөмөлүнө аларын билдирген. Бүгүн болсо Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинин жаңы курамын жана түзүмүн карады. Жоодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бир мандаттуу округтан депутаттыкка атсалышуу үчүн арыз жазгандардын саны 300дөн ашкан. 13 октябрь арыз кабыл алуунун акыркы күнү саат 18:00 чейин уланды. Алардын ичинен 80 талапкер 12 октябрда тапшырган. Талапкерлердин көптүгү жана айрым талапкерлердин партияга секирип жасагандары коомчулукта ар тараптуу пикирлерди жараткан. Кененирээк кийинки материалдан көз чаптыңыз. Бул шайлоого катышуу ниетин билдирген талапкерлердин тизмеси. Алардын ар бирине көз чаптырып айта турган болсок, убактым жетпейт. Сиз бул талапкерлер тууралуу БШКнын расмий сайтына кирип таанышсаңыз болот. Ал эми ушул күндүн 15:00-ндө алынган маалымат боюнча алардын саны 300дөн ашкан. Алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого талапкерлердин көптүгү коомду ар тараптуу пикирлерди жаратпай койгон жок. Кайра-кайра шайлоо өткөрүүдөн тажабаган өлкөдө улам шайлоого катышуу ниетин көздөгөн партия жана талапкерлер да чар-чабастыгы эл оозуна алынууда. Ал эле эмес, кайрадан депутат болгусу келген талапкерлер партиядан партия которуп секирик жасагандары да коомчулуктун шакаба чордонуна айланган. Шайлоого аттангандарды карап олтуруп, мансапкор эл экенибизге дагы бир жолу ынанасың. Депутат деген ким экенин билбеген делден кулактарда жүрөт. Интервью алганга киши калдыбы? Бар эле талапкер журналисттерге оор болду. Өй партиялар, измиңди көрсөт, ким экениңди айтып берем. Ырчы чоорчулардын бар эле депутат болгусу келет го. Парламент хит-парадка айланып кетпесе экен. Маалым болгондой 13 октябрь бир мандаттуу округтан депутаттыкка атсалышуу үчүн арыз тапшыруунун акыркы күнү. Ал эми катталуу үчүн документтерин 18 октябрга чейин тапшырууга тийиш. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Бүгүн 15:00-гө алынган маалымат боюнча шайлоого катышуу ниетин билдирген талапкерлердин саны 300дөн ашкан. Ал эми арыз кабыл алуу мөөнөтү 18:00-дө аяктады. Шайлоого катышуу ниетин билдирген бир мандаттуу округтан талапкерлердин көпчүлүгү өзүн өзү көрсөткөндөр. Алардын ичинен 80 талапкер арызын 12 октябрда тапшырган. БШК арыз тапшыргандардын 36-сын расмий талапкер катары каттаган. Ал эми Ош шаары жана Ош облусу боюнча парламенттик шайлоого 9 мандат каралган. Азыркы тапта шайлоого карата даярдыктар бардык аймактарда жүргүзүлүп жатат. Өткөн жылкы парламенттик шайлоодо кетирилген мыйзам бузуу жана мүчүлүштүктөр коомго сабак болгону айтылып жатат. Бул жолку шайлоо өнөктүгүндө бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Демек мурдагы катачылыктар кайталанбайт деген ишенимин БШКнын Ош облусу боюнча төрагасы Расул Кадыров билдирүүдө. 2020-жылы 4 октябрда өткөн Жогорку Кеңеш депутаттарынын шайлоодогу болгон мүчүлүштүктөрдүн бардыгы менимче бардыгына сабак болот. Талапкерлерге дагы, партияларга дагы, шайлоочуларга дагы, ал боюнча дагы ошол шайлоочуларды да бир топ эле кабардар болуп колдошот. Анан эл дагы кичине пикири өзгөрдү. Шайлоого дагы
талапкерлерге дагы депутаттарга дагы демек мында таза окуганга биз деле ишенип турабыз. Ана жакында эле Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Карбековна Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдор келип баардык региондордо жол бушартып өткөрүп кетти. Бийлик дагы таза өтүшүнө өздөрүнүн кепилдигин берип атат. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-ü партиялык система менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Жалпысынан 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген. Алардын канчасы катталары азырынча белгисиз. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.